Мен өзім дағы 4 жыл бойы Москвада мигрант болып жүргім. Эмне үчүн ушул 100 сомдон жардам бере албайбыз, урматтуу мекендештер? Кимиңиздер салсаңыздар дагы бирок, күмөнсүз салган болсоңуздар, ар бириңиздерге отчет бергени мен Ак ниет аманат коомдук фондунун жетекчиси катары даярмын. Албетте, ишибиз ак ниет менен болуп аткандыгы үчүн ишибиз алдыга жылып, даражабызды Аллах таалам бийиктетти. Бирок 100% эмес, 10% гана колдоп атышат. Ошого дагы Кудайга шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештер, биз бүгүнкү күндө жалпысынан муктаждар комплексинен 400 000 сомго жакын карызыбыз бар экен. Бул алдыдагы жумуштарды айтпай эле турайын, мен бүгүнкү күнгө чейин деп атам. Өздөрү кыйналып жүрсө дагы, өздөрү бөтөн эл, бөтөн жер, талаада мусафир болуп, бирөөнүн ишин кылып, тирилик деп, бала чака багам деп жүрсө дагы, ошол мекендештерибиз бир күндө 27 000 рубль салышыптыр. Муктаждар үчүн жок дегенде ушул 100 сомду дагы бейли мен үй бүлөмдүн атынан жардам берип коеюн деген инсандар. Сиздерге терең кайрылуу. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кылым карыткан кадырлуу кыргыз элим. Кудай бурса, биз Ак ниет аманат коомдук фонду биз 2 жашка толдук. Сонун кубанычтуу, сүйүнүчтүү жаңылык, сонун кубанычтуу Аллах сүйгөн жумуштар болуп келатат. Көрүп атасыздар, анын бардыгына күбө болуп атасыздар. Жөн гана көрүп койбостон анын бардыгына сиздер себепкер болуп атасыздар. Сиздер колдоп отуруп, урматтуу мекендештер, биздин Ак ниет аманат коомдук фонду 29 инсанды Индияга, Турцияга алып барып келиптирбиз. Алар деген боорунан, бөйрөгүнүн жана лейкоз оорусунан жапа чеккен биздин мекендештерибиз. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, Ордолуу Ош жерине Баткен согушунан колунан айрылган, Кыргызстанды коргойм деп, Кыргызстан элин, Кыргызстан мекенин, Кыргыз жерин коргойм деп, колунан айрылган орус улутундагы Русланга 9-чу үйдү баштап турабыз. 8 үйдү толугу менен тапшырып бердик. Бүгүнкү күндө 8 үй бүлө сонун жылуу, жумшак, заманбап 3 бөлмөлүү, 4 бөлмөлүү үйлөрдө жашап атат. 9-чу үй азыр Русландыкы. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, бизде былтыр 2019-жылы жакшы идея келген. 2018-жылы бул идея болгон. Мына ошентип бир ажекебиздин баласы Бекболот агабыз, Бурхан ажынын баласы. Мына ушул жерде 6 соток жерин берип,
9 үй бүлөгө ылайыктуу муктаждар комплекс баштаганбыз, урматтуу мекендештер. Бул комплексте бир гана жашоого шарт эмес, жада калса жумуш орду менен камтылган. Эшигинин алдында балдар бакчасы жана кооздук үчүн момундай кичинекей детский площадьтар, мына ошондой нерселер камтылган проектиде, ошол боюнча иш жүрүп кетип атат. 9 үй бүлө, урматтуу мекендештер, Кудайым буйруса, Кудайым насип этсе, биз азыр эмненин аракетиндебиз. 9 үй бүлө бир гана сумкасы менен кийим менен келип жашайт. Калган бардык условия шарттарды түзөбүз. Мисалы, ысык суу, муздак суу, үйдө жашоого килем, төшөк, паласына чейин, айнектерде шторлоруна чейин, холодильник, телевизоруна чейин, жана башка бардык условиялар, идиш аягына чейин, казан табагына чейин бардык условиялар түзүлөт, Кудай кааласа. Бунун бардыгына себепкер болуп аткан биздин кылым карыткан кайрымдуулугу менен, биримдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп келген кыргыз элим. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим. Кагылайын биздин кадырман кыргыз элим. Кудай кааласа, мен сиздерге канчалык ыраазычылык айтсам да аздык кылат. Мен сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Биз Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан жана биздин ар бир муктаж Кыргызстаныбыздагы биз себепкер болуп аткан муктаждардын атынан жана мен жеке өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан, өзүмдүн атыман сиздерге мен терең таазим этем. Рахмат айтам. Аллах разы болсун. Эгерде кимдир бирөөңүздөргө катуу сүйлөп, сөзүм катуу тийип алган болсом, мен кечирим сурайм сиздерден. Эми жумушта ар кандай нерсе болот экен, бирок Кудай кааласа баягындай мүдүрүлбөс, туяк жаңылбас жаак болбойт дейт. Жумушта албетте жаңылыштуу болот, жаңылыштык болот. Бунун бардыгын түздөчү, оңдоочу мына сиздер. Мен ошончу дайым айтам, ар бир жумушубуздун кемчилигин, урматтуу кыргыз элим, түздөп туруңуздар, айтып туруңуздар. Биз капа болбойбуз. Чыннык жүрөк менен түздөп туруңуздар, анан атайлап анда кычып, тийишпестен сонун болуп, биздин жумуштарыбызга момундай айтканда акыл насаатыңыздарды айтып туруңуздар деп мен сиздерден кайра суранам. Кудайга шүгүр, элибиз бар экен, журтубуз бар экен, колунан келишче жардамын берип атат. Урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Кыргызстандан сыртта жүргөн, мигрант болуп жүргөн кыргыз элим, мен сиздерге өзгөчө ыраазычылык билдирем. Мен өзүм дагы 4 жыл бою Москвада мигрант болуп жүргөм. Кудайга шүгүрлөр болсун, мына ушул иштин эң башы алгачкысы ушул Москва жеринде башталган. Ошол жакта дагы кээ бир кыргыздар чачаранды болуп, башка улуттарга, башка элге уят болуп, шерменде болуп, башкалардын алдында ар кандай болуп жүргөн кыргыздар бар. Мына ошолорду көрүп, ойго батып, ойлонуп, эмне үчүн биз бириксек болбойт? Эмне үчүн биз ынтымакташсак болбойт? Эмне үчүн Кыргызстанда ар бир үйлөр, ар бир мечиттер, ар бир мектептер, Кыргызстанда салынып аткан суулар, көпүрөлөр жана башка нерселер арабтардын атынан же түрктөрдүн атынан салынып атат деген сөздү укканда, эмне үчүн кыргыздар кылса болбойт деген ушундай жүрөктө бир сезим пайда болгон. Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына Аллах Таалам ошол кичинекей ниетибизге жеткирип, 2 жыл аралыгында 2015 башталган, мына 5 жыл аралыгында мына ушундай иштерге Аллах Таалам себепкер кылып, ушундай даражабызды бийиктетип койду. Албетте, ишибиз ак ниет менен болуп аткандыгы үчүн ишибиз алдыга жылып, даражабызды Аллах Таалам бийиктетет. Эгерде бул жумуш жеке өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн болгондо, анда Аллах Таалам өзү эле бутубуздан секейин тартып жерге түшүрүп коймок. Тескерисинче бүгүнкү күнү көрүп атасыздар. Мына бүгүн Ак ниет аманат коомдук фонд деп 2 жыл мурун ачкан элек. Бул фондду момундай айтканда жеке өзүм десем баягындай өзүмчүлдүк болуп калышы мүмкүн. Негизи мындай айтканда өзүбүз эле ачканбыз. Ооба, бирок устаздар менен кеңешкенбиз, бирок эч бир башка улуттардын, чоңдордун, чиновниктердин, депутат жана башкалардын колдоосу менен эмес, жеке ушинтип эле ачып эле аракет кылып, тырбалаңдап отуруп мына ушул даражага жетиптирбиз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештерим, урматтуу кылым карыткан кыргыз элим. Кыргыз чындыгында ким экендигин мына ушундай убактарда билдирип атат. Кыргыз ким? Кыргыз мына башына мүшкүл түшкөндө, бири-бирине кыйынчылык түшкөндө, бири-бирин колтуктай калып, көтөрө калып, бири-бирин жолдо таштабаган, бири-бирин кыйынчылыкта таштабаган, жада калса согушту көргөн, үркүндү көргөн кылым карыткан кыргыз мына бүгүнкү күнгө чейин дүйнө элин таң калтырып келет.
канчалаган элгече карантин убагында баасын берип таң калып атышат. Сөзүмдү кыскартайын, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, муктаждар комплексине келген болсок, комплексте биз мына кече ушул чүй жеринде кичине иштерибиз менен жана жеке жумушубуз менен жүрүп келип калдык. 6 күн жок болгондо иш кыйла чындыгында басаңдап, кыйла карызга батып, кыйла материальный расходтору бизди ойго санаага салды. Кече элге бөлүшкөнбүз. Эл деген эл экен да чындыгында. Эл деген эл экен. Кудайга шүгүрлөр болсун. Бир күндө караңыздарчы, мен сиздерге кече күнү бөлүштүм элем. Мен бирок сиздерге ишенип бөлүшкөм. Мен дагы да ишенем, Кудай кааласа. Ушунчалыгына чейин колдоп келген сиздер дагы да колдойсуздар. Бирок 100% эмес, 10% гана колдоп атышат. Ошого дагы Кудайга шүгүрлөр болсун. Калганынын жүрөгүнө дагы Алла Таала момундай тырнактын учундай болсо да ыйман салган болсун. Урматтуу мекендештер, биз бүгүнкү күндө жалпысынан муктаждар комплексинен 400 000 сомго жакын карызыбыз бар экен. Бул алдыдагы жумуштарды айтпай эле турайын, мен бүгүнкү күнгө чейин деп атам. Ал эмне? Мисал айтканда, паровой отоплениядан 170 000 сом карызыбыз бар экен. 170 000 сом бересеңер бар деп туруп, иштин аягына чыкпастан усталары кетиптир. Эгерде ошол акчаны төксөңөр, аягына чыгарып бүтүрөбүз деп алар турат. Экинчиден, мына ушул жакта дагы бир бригада усталар иштеп аткан, алар потолок кагып атышкан, бирок ал потолок кагып аткан усталарды бир агабыз алып келген. Мен буга чейин бөлүшкөм, урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, жок дегенде усталарды өзүңүздөр алып келип, же дос жарыңыздар менен биригип келип, бир комнатада болсо да потологун же полун кагып берип турсаңыздар десем, бир агабыз бардык эле акчасын, каражатын берип коет. Аны бардык инсандар кыла алат. Мен бирок сизге медер таксыр, бутуңузга бут, колуңузга кол болуп, ушул усталарды өзүм алып келдим. Усталардын кызмат акысын, жана башкасын өзүм мен растайм, өзүм каржылайын деп алып келип 4 бөлмөнү потологун кактырып берип кетти. Бирок ал дагы толук бүтпөй турат. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө 2 бригада уста иштеп атат. Бир бригадабыз Атабек эке толугу менен чатырды жабып, экинчи кабатты бүтүрүп, анын обшивка, потолок бүт көрүп атасыздар. Кооздукту чыгарып келатат мынакей, көрүп атасыздар. Сырткы кооздукту. Бүтүн обшивка. Мына ушул тиникени, урматтуу мекендештер, жалпысынан алганда биринчи кабатка 35 000 сомдук тинике. Экинчи кабаттын алдына потологуна 25 000 сомдук тинике, 40 000 сомбу, аркасына фронтонуна 30 000 сомдук тинике. Жалпысынан 70 000 сомдук рейкасы жыгачынан сырткары 70 000 сомдук тинике кетиптир. Бул акт лист эле. Бир тамдын тиникеси, караңызчы. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, кече күнү биздин Ак-ниет аманат коомдук фондунун Сбербанк картасына элибизден түшкөн 127 000 сомго айландырып алганыбызда 127 000 сом алганбыз. 400 000 сом карызыбыздан биз сразу минус кыла баштадык. Эмне минус кылдык? 127 000 сомдон биз Атабеканын кызмат акысына аванс катары 36 000 сом бердик. Алмаздардын бригадасына аванс катары 16 000 сом акча бердик. Андан сырткары, могул мен айтып аткан ак тиникени бүт бардыгын кутулуп бүттүк. 35 500 сом акчасын бердик. Бүгүн бизде азыр 39 500 сом ошол кечеки акчадан калган. Мен азыр ал 39 500 сомго бул верандалардын айнектерин көрүп атасыздарбы? Бүт айнектер салын электер бар. Экинчи кабаттын только рамкалар коюлган, айнектери салын элек. Мына ушул айнектер жалпысынан, урматтуу мекендештер, 21 500 сом болот экен. Мен азыр ушуну заказ берем. Андан сырткары мына ушул айнектерди жасаган кызмат акылары, усталардын, балдардын кызмат акылары 15 000 сом болот экен. Мына мен ушулардын дагы акысын берем. Ошондо бизде азыр 21,5 плюс 15 36,5 миң. Ошондо бизде дагы 3 000 сом акчабыз калат экен, Кудай кааласа. 3 000 сомго кошуп, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бизде дагы сонун жакшы кабарлар бар. Bir gündün içinde кайрымдуу кыргыз элим биздин Ак-ниет аманат коомдук фондунун Сбербанк картасына жана биздин дарегибизге, золотой коронабызга биригип 27 000 рубль акча салыптыр. Бул бир күндө, урматтуу мекендештер, бир күндүк, көрдүңүздөрбү, көптү күрсө көл болот. Андан сырткары Элсом картабызга Кыргызстандагы мекендештерибиз 2 000 сом аманат салыптыр. Алла разы болсун ушуга дагы. Кыргызстандык кыргыз элим жалпысынан мигрант болуп миллион эли сыртта жүргөн болсо, 5 миллион эл Кыргызстанда.
5 миллион ел 2000 сом аманат салыпсыздар. Момында айтканда мен эчтеке дей албайм, бирок Кудайга шүгүр. А бирок урматтуу мекендештер, өздөрү кыйналып жүрсө дагы, өздөрү бөтөн эл, бөтөн жер, талаада мусапыр болуп, бирөөнүн ишин кылып, тирилик деп, бала чака багам деп жүрсө дагы, ошол мекендештерибиз бир күндө 27 000 рубль салышыптыр. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Рахмат. Мен ар бириңиздерден атыңыздарды жазып алдым, баарыңыздарды айтып кетпей эле коем, бирок мен Сбербанк картадан баардыгын отчетун алдым. Мына өзүбүздүн Азамат деген досубуз бар. Дайыма ушул видеолорду көргөндө биз муңайып элге чыкканда улам кеминде 5 000 рубльдан акча салат. Мына ошол досубуз дагы 5 000 рубль акча салыптыр. Канчалаган бир туугандарыбыз 1000 рубльдан, 1,5 рубльдан, 2000 рубльдан, эң башкысы урматтуу мекендештер 100 рубльдан акчасын салыштыр. Урматтуу бир туугандар, мен сиздерге азыр бир өзгөчө кайрылгым келип турат. Ушул видеону, кече чыккан видеону мен минимально алайынчы. Мен азыр YouTube'дан карабадым, карап деле койсом болот. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, сиздерге дагы терең кайрылуу. Жүрөгү мээримге толгон, жоомарт берешен инсандар, колу ачык инсандар. Бул 100 сомду өзүнө көп көрбөгөн инсандар. Муктаждар үчүн жок дегенде ушул 100 сомду дагы бейли мен үй бүлөмдүн атынан жардам берип коеюн деген инсандар. Сиздерге терең кайрылуу. Кече биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун YouTube каналынан тартылган видеону азыр толук бир сутка боло элек, түнкү саат 11-де кирген. Мына азыр саат 4 болуптур. Мына ушул убакытка чейин 7600 киши көрүптүр. Мен ошол 7600 бир гана көрүүчүлөргө сунуштайм. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, 7600 киши болгону 100 сомдон гана. Муктаждар үчүн, жеке мен үчүн эмес, же биздин фонд үчүн эмес, мекенибиздеги муктаждар үчүн ушул 100 сомубузду ыраа көрүп, ушуларга жардам берип койсок деп сиздерге терең кайрылат элем. Эгер ошол 7600 киши болгону 100 гана сомдон жардам берген болсок, 760 000 сом акча болот экен. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз эл. Ушуну кыла алабызбы жок дегенде? А бул 100 сомго ооба кээ бирибизге чоң акча, кээ бирибизге эч нерсе келбеген нерсе. Чындыгында, момунда айтканда бул 100 сомго урматтуу кыргызымдын кыраандары бир пачка сигарет келет. Же бүгүнкү күндө чаңкооңузду басып ичип аткан 2 бөтөлкө суу келет, минеральный суулар. Мына айтканда. Мына ошол сууну ичпей койгон болсок, биздин чаңкообуз токтоп калбайт. Же сигаретибизди чекпей койгон болсок, эчтеке болуп калбайбыз, жашообуз токтоп калбайт. Тескерисинче бул жерде канчалаган муктаждардын муктаждыгы чечилет. Эмне үчүн биз кыла албайбыз? Эмне үчүн ушул 100 сомдон жардам бере албайбыз, урматтуу мекендештер? Кимиңиздер салсаңыздар дагы бирок, күмөнсүз салган болсоңуздар, ар бириңиздерге отчет бергени мен Ак Ниет Аманат коомдук фондунун жетекчиси катары даярмын. Кудай буйрса, иншалла ушунчалыгына чейин отчетубузду берип келатабыз, дагы да берип келебиз. Балким ойлойсуздар, охо, 760 000 сом кайдагы акча? Өтө чоң акча. Анын канчасын медер эмне кылат, канчасын жейт, канчасын жыгылат, канчасын бул жерге иштетет деп ойлоп, ушул 100 сомду дагы бере албай келесиздер. Билебиз аны. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Аллахтын ыраазычылыгын алам деген инсан антип күмөнсүз соопту жасайт. Эгер сиз күмөндүү бирөөгө жардам берип, күмөндүү сооп кылган болсоңуз, анда сиздин бул берген аманатыңызга дагы сооп жазылбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн Кудай кааласа, иншалла сиздерге терең кайрылып кетем. Ана ушул муктаждарга кайтыгер карабастан келиңиздер, биригип жардам берели. Мына мен азыр айтып өтпөймбү? 27 000 рубль мекендештерден жана 2000 сом, 29 000 сом биздин аманатыбыз эмегибизге түштү. Кудай кааласа 4 күндө элибиз ушундай жардам берип турган болсо, биз Кудай кааласа бул карызыбыздан да кутулуп чыгып калабыз. Ушундай жакшы жардам берип турган болсо, сиздерге кайрылам. Эгерде кээ бириңиздердин кыжырыңызга тийип катуу сүйлөп алган болсом, кечирим сурайм. Көп сүйлөгөнүм үчүн дагы кечирим сурайм. Жүрөктөгү туйлап аткан нерсени сиздерге бөлүшүп атам. Албетте бул бөлүшүм, бул кайрылуум жеке өзүм үчүн эмес, ушул жерде муктаждар үчүн. Урматтуу бир туугандар, Кыргызстаныбызда кадимки вагон гараждарда, бетон гараждарда,
вагондордо жашап аткан апалар бар, кыргыздын аталары апалары бар. Келиңиздер ошолорду үйлүү кылайлы. Сиздер кышта кандай жылуу отурасыздар, жылуу үйдө. Ошолор да ушундай жылуу отурушсун. Ошого биз себепкер болуп калайлы. Рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат. Аллах разы болсун. Биз сиздерден күтөбүз. Эгерде суроолор болгон болсо, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун WhatsApp байланыш телефон номери 705 менен 33 77 90 жана Сбербанк карта Эрболот Мусаевичтин атында ар бир биздин фонддун реквизиттери экран алдына коюлат. Ошол счетторго күмөнсүз салсаңыздар, мына моментип мен айткандагыдай аманатыңыздар биздин дарыгыбызга келип түшөт дагы, момундай иштер жасалат. Мына ушундай. Рахмат баарыңыздарга. Ассаламу алейкум.